Селенов эми чоң өзүнүн эмеси зданиясы, негизги зданиясы. Таркы спорт залы, атында общежитиялары бар, мынакта мечиттери бар, стадиондору бар, столовойлору, музейлери бар. Эч ким. Мечит да салды. Булар эми сыртка чыгып окубасын деп, сыртка чыгып окубасын. Муну бул жерде 300 адамга соң мощный кылып мечит кылды. Бардык эмеси менен. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tug'anlar, biz qiziq narsa bo'lsa, mana oxirgi kundari sotsialdык tarmoqlarda Xitoy Respublikasының жарандары боюнча аябай bir кызуу талкуулар жүрүп атат да. Аны мен деле көрүп атам. Бирок кызыгы бүгүн болду да. Bir досум звонтят, менен сурады. Досум, ушу социалдык тармактарда ушундай bir талкуу жүрүп атат. Xitoy жарандары боюнча 50 жылдык жерлерди арендага берген боюнча ошону сен көз карашың кандай деп ойлойм. Мозгодром деп. Сен мээң иштебеген адам дейсиң. Эң башында мээң жетпеген, сен чечпеген нерсеге аралашып Одан көрүп билбейсиң деп, мындай адам ошого салып кетпейсиң деп. Үйүңдө жатып алып 40 градус ысыкта сен чечпеген нерселерге аралашып. Бул менин ага досума болгон ушу жардамым эле болду да. Эмне кылат? Диванный эксперт болуп. Одан күчтүүрөөк башка адамдар чече албай аткан. Мен кыска эле бир сөз менен айтайын. Кытай мамлекетине бир нече жол барып келген адам катары. Туугандар, Кытайдын жаранын Кыргызстанга алып келип, бутуна темир кишен салып, мына жерине темир кишен салып, темирге сваркалап, тушап койсоңор, ал өзүнө жетерлик акчаны кылгандан кийин бүтүн темир арамегин аралап туруп, Кытайга качып кетип калат. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma жардам берүүңүздөрдү суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Неге билесиңерби? Мен бул сөздү неге айтып атам? Кытай мамлекети Кыргызстандан 1000 эсе сулуу. 1000 эсе сулуу, 1000 эсе өнүккөн, 1000 эсе коопсуздугу күчтүү мамлекеттердин бирине кирет. Билим берүү, башка медицина, любой тармагынан алды да. Керек болсо мен мына Америкадан бери көрүп келдим. Америка канча мамлекеттерди көрүп келдим. Кытайга барып келгенден Кытайга, даже Кореяга барып келдим. Кореяга барып келгенден Кытайды көргөндөн кийин мен башка мамлекеттерге таң калбай калдым. Кытайдын алдында олар айыл эле болуп калат экен. Любой инвестор бул жерге келгенден кийин өзүнүн акчасын салат дагы, өзүнүн кызыкчылыгын чыгаргандан кийин кетет. Бардык заводдор бизге калат. Өнүгүш үчүн кылыш керек, инвесторлорго бериш керек. 50 жыл болсо 50 жылга бериш керек. Бирок мамлекет көзөмөлдөш керек. Алар талкалап 50 жылда алеги мусорун таштап кетпеш керек. Регулятация иштерин башка толтура бүт бардыгын мыйзамда көрсөтүлгөн кайсы кызматтар эмне функционалдык милдет аткарса, ошолор толугу менен караш керек аны. Ишти жүргүзүш керек, бериш керек. Президентибиз туура саясат жүргүзүп атат. Мен колдойм. Неге дебейсиңерби? Мына канча жыл мурун алган жерлериңер бар. Какырап, талабойдон эле турат го. Же бир көчөт сайып койдуңарбы? Арендага алып ач көздөнүп жатасыңар. Бир нерсе кылып койдуңарбы? Кылбагансыңар. Мен толтура билем чиновниктерди. Салыштырмалуу. Мен сүйлөй алам. Неге мен кылып койгом? Кылып атам. Дагы кылабыз деп бир нече жерлерге долбоорлорду жаздык. Бирок ушундай бир Кыргызстанда бюрократиянын артынан бизге жетишерлүү кызматташуулар көргөзүлбөй келет. Азыркы күндө турат. Канча миллиондогон ошо биз дагы инвесторлор тартып келгенбиз. Силерге окшогон түшүнбөгөн адамдардын артынан инвесторлор коркуп атат. Биз власть этип койсок, эртең мамлекеттен болгон кепилдик бизге ким берет депчи.
Ал эми биз жазып атабыз. Мен мында ачык эле айтып коеюн. Ош шаарынын мэриясына уже мына 3-чү мэрге жазып атам катты. Бергиле бизге разрешение эски жолду оңдоого, сууну чыгарууга, президенттин жашыл мурас саясатын өнүктүрүү боюнча деп атабыз. Ал жерде инвестициялык долбоор аябай чоң. Мына акыркысы даже азыр мына Жанар Акаев көрүүгө эгерде көргөн болсо, ал дагы жок дебестер. Вице-мэр менен чогуу кабыл алган. Не деди, көрүп туруп долбоорду көрдү да аябай ой бизге керек экен. Ушул нерсени куруңуз. 7 айда эмне кылып бересиздер эле? Мен айттым, 7 айдын ичинде сууну чыгарам, жолду кылам, светти чыгарам. Ал эми ошого бир-эки зданияларын куруп калабыз деди. Макул деди. Көзүмчө звонок кылды начальник архитектурага. Кезинен кызматташыңыз мына уруксатты бериңиз деди. Анан биз архитектурага барып не кылды? Архитектура ген план боюнча бу жерден жол өткөн экен деди. Высотасы 50 метрлик жерден. Биз түз жолду салып албай атабыз, анан 50 метрлик мында аңдөң мында адыр бири-бирине мош кылып өтөт экен. Ген планды кабыл алып аткандан кичине мындай ойлонуп туруп кабыл алсаңар, ошо адырдын какыраган адырдын үстүнө 50 метр высота бийиктикте жинде болуп калдылар, миллиард акчаларды салып, түз жерге салып бердиле жолду. Негизи ушундай. Туугандар, өнүгүү болуш керек. Негизинен өнүгүү болуш керек. Өзүбүздүн сырткы инвесторлор эле дей бербей, өзүбүздүн ички инвесторлордон караш керек. Өзүбүздүкүлөр өлтүрбөйт да, бирөө жарытпайт. Ошон үчүн өзүбүздүкүлөрдөн көбүрөөк карап койгон жакшы болот, туугандар. Адан көрө ысыкта жата бербей, кичине ысык көлгө келгиле. Сонун погода болуп атат. Жамгыр жаады кечкурун. Аябай сонун болду. Чыркап атабыз, чыркап. Арыбаңыздар туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Интернет бетинде чет өлкөлүктөр тууралуу мындай кылып атат, мындай кылып атат деп, мисалы үчүн жол эрежелерин билбей, адам баса турган тротуардын үстүнө машиналар менен кирип кетип атат, мотоцикл, скутерлер менен мисалы үчүн кооптуу жагдайларды жаратып, каалаган жерден зара ушатып атат, мас болуп алышып, жанагындай майда бейбаштык, жибош, ызычуу кылып атат. Анан интернет бетине чыккандан кийин мамлекеттик кызматкерлер тарабынан, мисалы үчүн ошо ички иштер министрлиги, УКМК жана миграционный служба барып алып, булар менен баягы түшүндүрүү иштерин, профилактика уюштуруп, кээ бирлерин депорт кылып, ушундай иш-чараларды аткарып атышпайбы? Эми мен эң жөнөкөй мындай ушул чет өлкөлүк жарандарга жеткиликтүү кылып брошюрка чыгарып койгулачы деп буга чейин деле эфирлеримде айттым эле. Дагы жолу кайталап коюм. Булардын тилинде, мисалы үчүн азыркы маалда Кытай улутундагы инвесторлор, жанагы жумушчулар да келип атат. Ошолорго алардын тилинде брошюрка чыгарып, чек арадан өтүп атканда эле колдоруна карматып коюш. Кандай болот? Мисалы үчүн бангалдар, жанагы индус, пакистанецтер студент болуп келеби, же азыр таксовать этип жүрүп, жанагы тест татым жагында жеткизип берүү багытында иштеп атышат. Ушуларга колдоруна алардын тилинде эле жүрүм турумду тизметтеп эле колдоруна карматып койсоңор, эми булар чек арадан өтүп атканда же Кыргызстанга келип атканда биздин мыйзамдарыбызды карабай эле келип атыптыр да. Керек болсо биздин өзүбүздүн эле кээ бир жарандарыбыз карабайт. Ошондуктан булардын колуна алардын тилинде жанагындай брошюркаларды берип койсоңор, кичине жумушуңар жеңилдей түшмөк белеби деген кеңешимди берем да, дагы бир жолучу. Кандай дейсиңер? Анан кийин жана зара ушатып атканы тууралуу. Эми биздин деле жарандар деле ошондой бир жагдайларды кылып атпайбы? Жагымсызчы. Мунун оңой эле жолу бар да, чечип коюш. Бул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө, жанагы акимият, мэрия, мисалы үчүн тиги жергиликтүү бийликтин депутаттарына кеңештим. Мен айттым эле, бир токтом чыгарып эле колдоруна кармат берип коелачы, жанагы бизнес тармагына, жана тест татым, кафе, ресторан, тиги чач тарач, жана башка суулук салон, ушулардын баардыгына колдоруңарга 1,5 келеби турист болобу, кыргыздын жараны болобу, кыштын күнүндө, жайдын күнүндө туалетиңердин эшигиңерде ачык болсун, акча да албагыла деп. Ошондо бул жагдайды да чечет элек да. Же жанагындай дааратканаларды көбөйтүш керек да. Мен эми силерге ушундай эле кеңеш берем, дагы бир жолу.